Учурда жаза аткаруу мамлекеттик кызматы жатакабактарды оңдоп түзүүдө. Токтогул районундагы 52-чи жатакабагынын ашканасы оңдолуп, төшөнчүлөр жаңыртылды. Бардык иштер чарбачылык иштерден түшкөн каражатка жасалууда. Жатаканалар эми мурда столовой эмес эчтеке жок болчу. Бүгүнкү күндө мына столовойлор курулуп, заманбап эменен камсыз болду. Жатаканалар бүт простин, кроваттар жасалып, 2 кабаттуу кроваттар жасалып, өзүбүздүн күч менен. Ремонт коридорлордун баардыгы ремонттон өттү. Душевой кабиналар ремонт болду. Кыскасы, осужденныйлардын өз жазасын өтөө үчүн биздин мекемеде колдон келишинче толук мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, шарт түзүп жатабыз аларга. Ошондой эле өткөн жылы мекемеге пескоблок чыгаруучу аппарат коюлуп, анда күнүнө 400-500 даана өндүрүм алынат. Ал Токтогул шаарында сапаты жагынан суроо талапка ээ болуп, сатып алуучулар арбын. Бир даанасы 20-25 сомдон сатылат. Ушул күнгө чейин 10 миңден ашык пескоблок чыгарылса, эми жылына 35-40 миңдей чыгаруу пландалууда. Ошондой эле аталган мекеме былтыр май-июнь айларында бал чарбасын уюштуруп, андан 1 тонна бал алышкан. Мындан сырткары балык чарбасына форелден 5000 чабагы кое берилген. Аны менен катар эле мекемеде айыл чарба жерлери өздөштүрүлүп, 15 гектар жерге картошка айдалган. Мунун жыйынтыгы менен өткөн жылда 50 тонна картошка, 1,5 миң тонна эт Жалал Абадтагы 10-чу мекемеге тапшырылган. Анан биздин дарбыздарга бул чисто экологически таза дары берилбейт, эч кандай удобрение. Ошо малдын, койдун, тооктун кыктарын чылап жибитип туруп, ошол менен сугат иштерин жүргүзүп жатабыз. Эгер официальный приказ менен бөлүнүп поледе иштегендерге айлык чыгат бизден. Зарплата берилет бардыгына. Анан бул адамдардын жарымы жеке келишимге чыгып кеткендер бар. Алар дагы келип ошол эң баягы чөп чабып, башкаларына келип жардам беришет. Буга чейин Токтогулга дарбыз эгилбеген болсо, быйыл 5 гектар жерге дарбыз айдалган. Учурда ал жакшы өсүп жатат. Мекемедегилер 1 айдан кийин бул дагы пайда алып келүүчү тармактын бири болот деп үмүттөнүшүүдө. Тутан Мелисов, Тилекеркин уулу, Ала Тоо 24.